Бүгүн жаңылыктардан Алмазбек Шаршевичтин саясий атаандаштык тууралуу айтканын окуп калдым. Саясий талкуулардан алысмын, бир гана адилеттик, калыстык үчүн кыскача ой бөлүшүп коеюн дедим. 2017 жылы кандай шайлоо өткөнүн эл унуткан жок. Мамлекеттик ресурстар бир тарапты сүрөп, дарыгерлер менен мугалимдерди саясатка зордоп аралаштырып, адамдарды коркутуп үркүтүп, агитаторлорду тоого алып барып сабаган учурлар болгон. Ошол жылы 500 000 кыргызстандыктын добушу менен үмүтү уурдалганын эч ким жокко чыгарбас. Ошондо Кыргызстандын келечегин жана туруктуулугун ойлоп, командамды токтотуп, өзүм убактылуу сыртка чыгып кеткенмин. Шайлоо учурунда андан кийин дагы коомду бөлүп жарган бир дагы билдирүү жасаган эмесмин. Кошумча атаандаштык жөнүндө бир нерсени дагы унутпайлы. Атамбаевдин бир уулу шаардык кеңеште, экинчиси жогорку кеңеште, эми кайра талапкер болуп жатат. Мындай учурда атаандаштык жөнүндө айтуу башка бирөөгө көбүрөөк жарашмак. Азыр болсо өлкөдө стабилдүүлүк орноп, криминалсыз, башаламандыксыз тартип түзүлүп жатканын көрүп турам. Ошондуктан бүгүнкү биздин милдет өлкөдөгү туруктуулукту сактап, анын өнүгүшүнө көмөктөшүү. Мамлекеттин тагдыры жеке таарынычтан, жеке амбициядан дагы маанилүү. Сизде эгер чын эле таарыныч бар болсо, анда акылман, тажрыйбалуу аксакал катары туура кадам жасоого чакырам. Сырттан туруп талашпай, тартышпай, тескерисинче Кыргызстанды алдыга жылдырууга умтулалы. Бүгүн өлкөдө саясий чаң тополоң эмес, тынчтык жана биримдик керек. Ушул гана элибизге өнүгүү алып келет.